Саламатсыздарбы, жаңылыктын саат 10-го даярдалган чыгарылышын мен Гүлбахар Ахмедова алып барам. Алгач кыскача таанышыңыздар. Ковид илдетинин жаңы 12 учуру аныкталды. 12 медициналык борбор курулуусу пландалууда. Өлкө аймагында кар жаашы күтүлөт. Ушул жана башка маалыматтар алдыда кененирээк. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев тарабынан Сузак районунун Барпы айыл өкмөтүнө караштуу Комсомол айылына узундугу 1 чакырымга жеткен ички жолго асфальт төшөлдү. Аталган жол жергиликтүүлөргө пайдаланууга берилип, айыл эли чогулган ачылуу аземине Камчыбек Ташиевдин катышуусунда өткөн. Жергиликтүү элдин кайрылуусу менен Ташиев өзүнүн жана бир туугандарынын демөөрчүлүгү астында айыл жолун кыска мөөнөттө толугу менен асфальттоо иштерин жүргүзгөн. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти COVID-19 инфекциясы боюнча жума сайын тастыкталган статистиканы билдирди. Кыргызстанда бир суткада ковидтин жуктурган 12 жаңы учуру катталды. Бул тууралуу мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти билдирди. Билдирилген 12 учурдун бири ооруканага жаткырылган, 11 амбулатордук дарыланууда. Тобокелдерди баалоо матрицасына ылайык бардык аймактар жашыл зонада 2022 жылдын 10 ай 6 күнүндө жалпысынан 21716 COVID-19 учуру катталды. Анын ичинен 19709 лабораториялык тастыкталган жана 2007 клиникалык жана эпидемиологиялык түрдө тастыкталган. Кыргызстанда кийинки жылы 15 медициналык жай курулат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин орун басары Улан Садыков билдирди. Анын айтымында бул көп профилдүү жайлар болот. Аларда стационарлар, акушердик түйүндөр жана үй бүлөлүк медициналык борборлор жайгашат. Имараттар өлкөнүн бардык аймактарында орун алганы менен артыкчылык чек арага жакын региондорго берилет. Өлкө аймагында оор жүк ташуучу унааларга жана айыл чарба техникаларынын арткы жагына жарык чагылдыруучу элементтер коюлууда. Бул иш-аракет жол кыймылын камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан ишке ашырылууда. Маалыматтарга караганда, бул иш-чаралар кырсыктарды алдын алуу максатында жүргүзүлүүдө. Башкармалыктын маалыматтарына караганда, акыркы учурларда жол кырсыктары көп катталып, унаа айдоочулар жол четинде токтоп турган унааларды көрбөй, кырсыктар көп катталууда. Буга байланыштуу унаа айдоочулардын дагы эрежени так сактоого чакырат. 8-9 ноябрь күндөрү туруксуз аба ырайы күтүлөт. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен эскертет. Маалыматка ылайык, көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан-чачын жаашы, өрөөндөрдө жаан карга айланышы, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. 8 ноябрь Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облусунун айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаайт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак жана тоңголок болуп, кар күрткөсү күтүлөт. Айрым жерлерде батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге чейин жетет. Азыркы саатка даярдалган жаңылыктар мына ушулар болду. Кийинки сааттардан амандашканча саламатта туруңуздар.